muhtaç oldukka. Bana da kalsa gidelim. Cennet hep çok. Kaça bütün. Bisküte verip uçtak bir Арыз моңун айтып жаткан жарандар Аламүдүн районуна караштуу Акжар конушунун тургундары алар көп жылдардан бери жерге документ ала албай жаткандарын айтып даттанышууда. Арыздануучулар буга чейин айыл өкмөт, акимат, мамлекеттик бардык тийиштүү кызматка чейин барышканын, бирок андан эч кандай жыйынтык болбой жатканын айтышууда. Ушул Акжар конушунун башы 40-көчөгө чейин кызыл китеп берилген. Уруксат берилген жерге. Анан эмнегедир эле ушу 40тан ары этек жагына документ бербей жатат. Курулушка уруксат бербей жатат. Мына жакында Садыр Нуркожоевич өзү айтты эле, мунапыс берген жер боюнча курулган жерлерге документ чыксын деп акимдерге жакшы эле буйрук берген. Биз болсо ушу Аламидин эмеге карайт экенбиз, Аламидинге. Ал жердин акимдерине барсак тиги чечет, бул чечет деп ортодо элди жакшы эле кыйнады канча жылдан бери. Эми биздин жерибиз чечилсе, кызыл китепти колубузга берсе, ушинтип үй салсак, квартиралап жүрө берип тажадык 5 балам менен. 2021 өлкө башчысы тарабынан жер алынган жер мунапысынын негизинде эч кандай жыйынтык таппаган акжарлыктар эми жерге мораторий жарыяланып калышынан чочулап турушат. Мындан улам ушул маселени чечип берүү үчүн президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камшыбек Ташиевке кайрылышууда. Азыр жаңылыктардан дагы бир кабарлар болуп атат. Мораторий жаралап кала турган болсо, биз ушунча алган акчабыз, ушунча элдин менети, үмүтү жокко чыгып кетчүдөй болуп турат да. Ошол маселени эртелетип, мын жерден жер алган адамдардын документтерин өздөштүрүп берүүнү аябай суранат элек. Эми колубуздан да эчтеке келип эткен мына биздин Садыр Жапаров, Ташиевдер бизди кичине көңүл коюп, бизди карап бериңиздер деп суранабыз. Андан тышкары аталган конуштагы айрым жаңыдан курулуп жаткан турак жайлардын салынган пайдубалдары райондук акимият тарабынан сүрдүрүлүп, бузулуп жатканында жергиликтүүлөр кабарлашты. Ошондой салгандан кийин тургузганда жаап бүт жагын бүткөндөн кийин өкмөттөн келип сүрүп кетти. Эч кандай бир эмеңе жок, укук, уруксат жок депчи. Анан эме кылгандан кийин сүрүп кеткенден кийин материалдар беле, жыгачтар бар эле, элде ташып кетти. Ошон бүгүнкү күндө ошону чечип берсе деп үмүт кылып отурабыз ушунда. Деп биз келип ошол Москвадан бери иштеп келип алып, ушинтип фундамент куйсак бузуп салды. Анан бул досубуз уже крышасына чейин жетип калган эле. Биз жокта келип сүрүп кетип да мунучу. Стенасын көтөрүп койгонбуз, жабыш эле калган да болгонучу. Анан бул жерде бардыгыбыз баягындай өзүбүздүн акчабызга сатып алганбыз захват эмес. Анан бир жагдан могу жерде сарай дагы бар, жашап аткан. Ошолорду чамалап эле жашаса болот экен деп эме кылып. Арыздануучулардын мындай суроо талабына Аламүдүн райондук администрациясы буга чейин калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн жана ал жерлер айыл чарба багытында болгондугуна байланыштуу документ берилбей тургандыгын кабарлашты. Ал эми жерди сатып алгандар укук коргоо органдарына кайрылса болорун кошумчалашат. Багыты боюнча бул жерлер айыл чарба багытындагы жерлер. Бул жерлер эч кандай трансформация болгон эмес. Үй курууга ал жерге эч кандай мыйзам негизинде жол берилбейт. Ошол негизинде буга чейин да ал жерде айыл өкмөттөр тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп, ошол жерге куюлган фундаменттерди, үйлөрдү баягы тартипке келтирип, айыл чарба багытындагы жерлерине келтиришкен да. Бул боюнча бизге бир нече ирет ушул жарандарыбыз келип кайрылганда биз аларга түшүндүрмөлөрдү бергенбиз. Ар бириңердин ситуацияңар ар кандай. Ошон үчүн ар бириңер эгер ошол акча берип кандайдыр бир шылуундарга алданып аткан болсоңуздар, анда органдарга тийиштүү тартипте кайрылып, бул маселени чечишиңиздер керек деген бизден түшүндүрмө иштер жүргүзүлгөн. Дээрлик 150 гектарга чукул аянтты ээлеген Акжар конушунда 10 миңдей калк жашайт. Жер тилкелерди мыйзамдаштыруу кыйын болгондуктан ал жерде жарык, ичүүчү суу маселеси да бар. Андан тышкары айылда мектеп, бала бакча, оорукана көйгөйү да чечилген эмес. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион, Бишкек.